Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген эрежени айткан. Ида амартукум бишейин, бул хадисти имам Байхақи сунанында алып келет. Ида амартукум бишей, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрылып атат үмметине. Мен силерди бир нерсеге буйрусам, фафалу минху мастататум, күчүңөрдүн жетишинче ошону аткаргыла дейт. Анткени буйруктар көп бир тууган. Адам балагатка жетет го, 12 жаш, 15 жаш, эң акыркы 18 жаш. Жаш менен чектөө бул табигый белгилер келбесе болот да. Үнү жоон болуп, жанагындай бойго бүтүрө турган болуп, кечирип коесуз, улуу сөз уят жок түшүркөсө, бул негизги балагатка жетушулар менен болот. Анан бул белгилер, табигый белгилер кечигип атса, жаш менен болот. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, мен силерди бир нерсеге буйрусам, ошону күчүңөр жетишинче аткаргыла. Буйрук көп. Адам балагатка жетип мойнуна жүк түшкөндөн кийин ар бир нерсенин буйруктары көп. Аны күчүңөрдүн жетишинче аткаргыла. Муну түшүндүк буйруктарды. Азыр Кудайдын тыюуларын баяндайт азыр сол гол. Ва инна хайдукум ан шайин, бир нерседен кайтарып тыйсам, фантаху минху албатта, милдеттүү түрдө толук 100% тыйылгыла дейт. Бир нерседен кайтарып тыя турган болсом, андан толук тыйылгыла дейт. Ошон үчүн алымдар эреже катары чыгарышкан i'tina'u shari', бул жана 4 буштуктун ичине жазыла турган. Сиздер жазып атпайсыздарбы? Ушунун кыргызчасын жазышыңыз керек үлгүрөп. Мындан бул хадистен эреже чыгарышкан алымдар. I'tina'u shari' bil manhiyat ashaddu min i'tilahi bil ma'murat. Шариятта биринчи кезекте буйрукка көңүл буруудан алдын тыюулардан сактаныш керек деп атат. Түшүндүңүзбү? Эң биринчи кезекте бул деген сөз тыюулардан сактанып буйрукту калтырып койбо, көз жазымда деген сөз эмес. Көбүрөөк шариятта биринчи кезекте Кудай кайтарган, Аллахым тыйган, Расулулла Аллахын элчиси тыйган тыюулардан биринчи көбүрөөк сактанса, анан буйруктарды аткарууга жеңил болот. Бул эрежени сизге мисал менен чагылдырып түшүндүрүп берсем, сизге жеңил болот бул маселе. Кандай? Адеп ахлак жааты бар. Адеп ахлак жаатында илимде нафсине тарбиялоодо, таскиятун нафс деп коет, колк мүнөздү тарбиялоодо эреже бар. Адамдын дене турпатында, шейхим тулку боюнда жакшы мүнөздөр бар, анан терс жаман сыпаттар бар. Кантиш керек? Терс сыпаттан арылбай туруп эле жакшылыкты жуктура бериш керекпи, жакшы амалды кыла бериш керекпи? Жок. Ат-тахлияту анир-разаил муқаддаматун ала-тахлияти бил-фадаил. Жакшы мүнөз менен сыпатталуудан алдын биринчи кезекте денедеги жаман сыпаттардан арылыш керек. Үчүнчү мисалы, мен сизге азыр шариаттагыны адеп ахлак менен түшүндүрдүм. Муну азыр Кыргызстанга Кудай Таалам бейиштин тилкемдей жерди берип таштаган, эми муну дагы майдалап сизге жер менен түшүндүрүп бермекчимин. Жерди иштетеринен алдын кышында казып коюш керек болот күзүндө. Эмне үчүн? Биз баягы көлдө картошка деп коелучу. Картошканы иштеткенде колорадский жук деп каптап калат эле. Соко менен бир чийип жерди каңтарып койгондо кандайдыр бир деңгээлде канча бөлүгү курттардын суукка үшүйт, кандайдыр бир деңгээлде. Жайкысын барасыз, кайрадан талааны айдатасыз, анын таштарын тазалайсыз, анан тоголокторун жанчып майдалап чыгасыз. Айтор, үйрөндү себүүдөн алдын сиз жерди даярдашыңыз керек. Ото чөбүнөн башкадан алдын. Эгерде жерди даярдабай туруп үйрөнсеңиз, күзүндө сиз ал үйрөндөн жакшы түшүмдү күтпөсөңүз деле болот. Кодом ошол сыңары адам денесинде калпычылыктан, караөзгөйлүктөн, алдамчылыктан, митаамдыктан, куйтулуктан, ошол терс сыпаттардан арылбастан туруп, ал адам чынчыл мен дегене жалган болуп калат. Бирок бул нерсеге убакыт кажеттелет. Жакшы, муну кыргыздар, ата-бабаларыбыз акыйкат түшүнгөн экен дагы, жакшы болуш аста-аста, жаман болуш бир паста деген экен да. Демек, акырын тазалануу көп убакытты талап кылат. Эмне үчүн көп убакытты? Ал денеге сиңип калган. Сиңип калган. Адам бир күнөөнү кылганда бети чымырайт. Жүрөгү согот. Денесинен эскертүү келет да биринчи кезекте. Баланча, койсоң мага кыянат кылганыңды. Кой, могул жерде мен деп жүрөктөн белги болот. Чеке ысыйт адам биринчи күнөө кылып атканда. Дене дилбирейт кадимгидей, жүрөгү ушундай бир башкача согот. Адам ага маани бербей күнөөнү кылат. 1, 2, 3, 4 барып ал кыны калып, адат катары көнүшүп калат ага калыптанып. Ошол бир топ учурда кыны калып көнүп калган көнүмүш адат таш-ташта оңой эмес. Акырын, бирин, экин, аста-секин барып ташталат.